Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү студиядагы маекти биз мамлекеттик бүлктү башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуунун ар кыл жагдайлары жөнүндө сөз кылууну чечтик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эгерде биз менен жакынкы 45 мүнөт аралыгында бирге болсоңуздар, анда биздин маектин өңүтүн байкап, өзүңүздөрдүн сурооңуздар, сунушуңуздар болсо кайрылып, биздин студияга келип отурган адис меймандар менен пикир алмашып, сурооңуздарга жооп алышка мүмкүнчүлүк болот. Ушундай эле мүмкүнчүлүк эл-фм радиосунун угуучуларында да бар. Сиздер дагы түз кошулуу менен биздин студияга маекке күбө болосуздар. Демек, сиздерден да суроолорду, сунуштарды күтөбүз. Азыр мен болсо бүгүнкү ушу биздин маектин меймандарын сиздерге тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу боюнча мамлекеттик фондусунун төрагасынын орун басары Бекболот Алиев, ушул эле фонддун чарба жүргүзгөн коомдор менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Канат Рыскуловдор олтурушат. Студиябызга куш келипсиздер. Саламатсыздарбы? Эми сөздү адегенде мындан баштасакпы деп олтурам. Анткени ушу мамлекеттик мүлк фондусунун эң башкы вазифасы, миссиясы мамлекеттин бюджетине каржы киргизип, мамлекеттин казынасын толуктоо. Ушул вазифасын кандай аткарып атат? Анан жакындан бери жанагы KPI системасына өтүү жөнүндө бир кызуу сөздөр жүрүп атат. Бул эмне болгон система, эмнеси менен ыңгайлуу, кайсы ягынан биз айтып аткандай жана жакшы натыйжасын берет. Рахмат студияга чакырганыңыздарга. Алгач мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун негизги милдеттерин айтып кетсем, негизги милдеттери сиз туура айтып атасыз, бул бюджетти каржылык жактан толуктоо деп. Бирок мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун милдеттерин кененирээк айтып кетсем, бул биз 4 тармакта иш алып барабыз. Бул биринчиси мамлекеттик мүлктөрдү башкаруу, бул министрликтер, ведомстволор, башка бир мамлекеттик организациялардагы мүлктөрдүн бардыгын эсеп кысабын жүргүзүп, аны баланстан баланска өткөзүү, ошол иштерди алып барабыз. Экинчиси бул мамлекеттик акционердик коомдордо эгер мамлекеттин үлүшү болсо, ошол акцияларды башкаруу функциясы. Ошол эле убакта мамлекетибизде өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик ишканалар бар. Бул мамлекеттик ишканалардын канчалык деңгээлде эффективдүү ишти алып барып жатат. Ошол мамлекеттик ишканаларга берилген мүлктөр канчалык бизге пайда алып келип атат, жана ошол мүлктөр эч жакка кетпей сакталып турабы деген дагы бир чоң функция болуп эсептелинет. Андан тышкары бизде ижара мамилелери боюнча дагы иш алып барабыз. Бул ижара мамилелери дегенде мамлекеттик мүлктөгү эгерде мамлекеттик органдардын функциясына аткарууга убактылуу керек эмес болуп же убактылуу бош турган мүлктөр болсо, ошону биз жеке жактарга коммерциялык түрдө ижарага беребиз. Бул дагы болсо бир чоң бир милдет болуп эсептелет, багыт болуп. Дагы бир ушул жылга чейин, ушул убакка чейин болуп келаткан бул менчиктештирүү процесси. Мамлекеттик мүлк фонду атайын баягы өкмөттүн, жогорку кеңештин белгиленген программаларынын алкагында менчиктештирүү процедураларын жүргүзөт. Бул 4 тармак, мен ойлойм, бир гана бюджетти толтуруу эмес, негизинен мамлекеттик мүлктү сарамжалдуу, эффективдүү колдонуп, ошону башкарып, ошол мүлктү башкаруудагы натыйжалык сиз айткан бюджет толтуруу, андан тышкары ошол тармактарда иштеген компанияларды тармакты өнүктүрүүгө кошкон салымы, жумушчу орундарды түзүү, булардын бардыгы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун милдети катары биз эсептейбиз. Негизинен, уруксат берсеңиз мен айтып коет элем, азыркы күндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду кандай натыйжаларга ээ болуп келе жатат. Мына сиз айтып калдыңыз, бюджетке түшө турган каражаттар деп. Былтыркы жылы 2018 жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду ошол 4 багытта 3 миллиард 760 миллион сом бюджетке киреше катары биз төктүрүп бердик.
ал былтыркы жылга караганда 2017 жылга караганда өсүү тенденциясы аябай эле жакшы деп айтабыз. 1 миллиард 43 миллион сомго көп топтодук. Бул дагы болсо биздин бюджетке болгон бир салымыбыз деп эсептейбиз. Бул жерде айтып кое турган дагы бир нерсе бар. Мамлекеттик мүлктү башкаруунун Кыргызстан баягы эгемендүүлүгүн алгандан бери мына 28 жыл болсо, 28 жылдан бери механизмдер өзгөрдү, талаптар өзгөрүп турат. Бир нерсеге көңүл буруп кетким келет. Мисалы 2010 жылдары, 2009 жылдары бүткүл мамлекеттик мүлктү башкаруудан болгону 500 миллиондон 800 миллионго чейин акча бюджетке которулуп турчу. Бүгүнкү күндө ошол көрсөткүч, мына сизге айтып кеттим, 3 миллиард 760, почти 4 миллиард сомго жетип турат. Бул дагы болсо, мен ойлойм, бул мамлекеттик мүлктү башкаруудагы иштин жакшы жана натыйжалуу кетип аткан тенденциясын билгизет да. KPI деп сурап калдыңыз. KPI боюнча бул ар бир бул KPI негизинен мамлекеттик ишканаларды жана мамлекеттик үлүш бар акционердик коомдорго киргизип жатабыз. KPI-дин мындай чечмелеп келсек, бул натыйжалуулуктун өзөктүү көрсөткүчтөрү деп коебуз. Бул деген ошол компаниялардын, мамлекеттик ишканалардын иштөөсүндөгү көзөмөл кылып, мониторинг кылып тура турган система. Канат Бактыбекович аны мындай ар бир немесин айтып берсе, Ооба, мен ушу жанакы KPI дегенинизди бир толуктап кетсем, бул KPI деген мына бүгүнкү күндө мамлекеттик компаниялардын натыйжалуулугун аныктоонун негизги бир индикатору болуп, кирешенин баягы таза суммасын санай турган индикатор болуп эсептелет. Бул негизи баягы компанияда чыныгы кырдаалды, анык жетектүүлүктү бүгүнкү күндө баягы ушу компаниянын кандай иштеп жатканын баарын баягы ачыкка чыгарып көргөзө турган индикатордун бири деп айта кетсем жаңылышпаймын. Анан ушул KPI-дин баягы өзгөчө бир белгилей кетчү өзүнүн немелери бар. Ал баягы бүгүнкү күндө биздин баягы финансылык туруктуу боюнча, рентабелдүүлүгү боюнча, баягы өзүнүн натыйжасы боюнча ушундай бир үчкө бөлүп, ошол индикаторлор менен биз бүгүнкү күндө каралабыз да. Анан KPI-дин баягы эң эле негизгиси бул баягы биздин өзүбүздүн ушу топ менеджерлердин ала турган айлык маян акыларына байлап берип атабыз да. Кандай бизде ошо бүгүнкү күндө жанакы коюлган индикаторлорду аткарылышынын негизинде ошол айлык маянасы ошого жараша болот деген бир чечимди чыгарып берип, бүгүнкү күндө менеджерлерге эле жалпы курамдыкыбы? Топ менеджерлерге бүгүнкү күндө баягы биз жаңы бул механизмди жаңы киргизип аткан негизи ошо биз биринчи кезектеп ошо топ менеджерлерден баштап атабыз да. Анткени баягы ушу ар бир көрсөткүчтүн жоопкерчилиги баягы ушу топ менеджерлерде деп эсептеп, ошону бүгүнкү күндө киргизип атабыз. Ушул айтып аткан системанын ийгиликтүү иштеп кеткен бир мисалдары барбы жакшы? Эми мына биз тактап айтып кетсем, мен мына 2018 ноябрдан баштап киргиздик. Бул баягы 2 айдын жыйынтыгы менен биз бир сыйра баягы өзүбүз бир жыйынтыктоо бир эмесин ишин жүргүзгөндүн негизинде биз уже баягы бир кандайдыр бир жакшырылып келаткан бүгүнкү күндө натыйжаны көрүп атабыз. Аны биз ар бир акционердик коомдун өзүнүн баягы жылдык жалпы чогулуш деп коет. Ошо жылдык жалпы чогулуштан ар бир компаниянын кандай натыйжага жеткенин ошо жерден белгилеп, ошо жерден баа бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот. Ушул жерден мен жалпак сөз менен толуктап койсом, KPI деген баягы сиз тажрыйбаны сурап атасыз. Бул дүйнөлүк практикада баардык эле жакшы корпорацияларда, акционердик коомдордо колдонулат. Мурдатан, мисалы биз айтып кетсек, баягы компаниялардын ишин караганда бир гана таза пайда бердиби, бербедиби, кандай деп болсо, азыр бул комплекстүү индикатор болуп эсептелинет дагы. Бир гана көрсөткүч эмес.
8-12 көрсөткүчкө чейин коебуз дагы, бул бизге эмнени берет? Бул бизге компаниянын туруктуулугу, компаниянын эффективдүүлүгү, активдери кандай иштеп атканын жыл ичи мониторинг кылганга мүмкүнчүлүк берип турат. KPI-ды эмне натыйжага жетишип атабыз? 2 айдын ичинде натыйжасын азыр толугу менен моундой натыйжага жеттик деп айтыш өтө кыйын. Бирок биз байкап турабыз, ошол киргизген KPI-дын негизинде, эгерде мурда компаниялар рентабелдүүлүгүн, таза пайданын, активдин рентабелдүүлүгү терс тенденция менен кетип аткан болсо, 6,5-8% чейин болот компаниялар. Бүгүнкү күндө мына 3 жылдык тенденцияны биз көрүп атабыз, ал кайра мындай көбөйүүгө кетти. Себеби топ менеджерлер бир гана таза пайданы алып келип койгонго гана кызыктар эмес, азыр ошол ар бир көрсөткүчтү аткарып, ликвиддүүлүгүн, активдүүлүгүн, бардыгын компаниянын көрсөткүчтөрүн аткарса, жылдын жыйынтыгы менен ошол менеджерлерге канчалык жакшы иштесе, ошончолук көп акча алышат булар. Биз айлык акын дагы 2-ге бөлүп койдук. Биринчиси туруктуу айлык акы, ай сайын алып тура турган айлык акы. Экинчиси жылдын жыйынтыгы менен эгерде компания ошол көрсөткүчтөрдү жакшы аткарса, анда таза пайданын 2%-ын аларга баягы премия, бонус катары беребиз деген мындай система кирди да. Биз ойлойбуз, бул топ менеджерлерди кызыктар кылат. Ал жерден баягы эми ачык айтыш керек, баягы эптеп эле иштеп турбай, же болбосо баягы жыл ичинде эффективсиз иштеген мүлктөрдүн бардыгын алып чыгып, бул таза өзүнө ала турган бир айлык маяна болуп эсептелинет да. Ошол жагынан биз ойлойбуз, бул система жакшы кирип атат деп. Эми, конечно, алгач киргенде сиз айткандай анча-мынча мүчүлүшүктөр болушу мүмкүн, бирок бул KPI-ди биз мындан дагы өркүндөтүп, кийинки жылдары бул жеке такай эле топ менеджер эмес, мүмкүн бүт сотрудниктердин кызыктар кылыш үчүн ал жака да бир механизмдерин ойлоп таап киргизебиз деген ойдобуз. Акыркы учурда дегеле жана сөздүн башында өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, бул фонд өзү эгемендикти алган күндөн баштап коомдун өнүгүшүнө, экономикалык түрдүү жагдай шарттарга жараша өзүнүн ишин ыңгайлаштырып, ийгилик менен баягы мамлекеттик мүлктү башкарып келатат деп айтып атасыз. Анан акыркы учурда ушул фонддун ишин трансформациялоо, реформалоо жөнүндө бир топ баягы жеңилгелүү сөздөр болуп атат. Ошо реформа кайсы багыттарда көрүнүп атат, болсо кандай жүзөгө ашып атат? Биз мына акыркы жылдары көп жылдык фонддун башкаруу механизмдерин бардыгын талдап чыктык. Канчалык деңгээлде азыркы учурга ошол механизмдер төп келет деген. Анан башында айтып кеттим, фонддун милдети бир гана бюджетти толтуруп ошон менен калбай, фонддун милдети мамлекеттин үлүшү бар компанияларга жеке менчик ээси катары көз караш менен карап, ошол мамлекеттик компанияларды дүйнөлүк деңгээлге чейин чыгаруу аракеттерин көрүү да. Ушул багытта сиз мына көпчүлүк элде деле айтылып жүрөт, мамлекет бул жакшы эмес менеджер дегендечи. Мен буга кошула албайт элем, себеби бул жалпысынан айтылган сөз. Дүйнөдө ар кандай практика бар. Кээ бир мамлекеттерде мамлекет бүт менчикти өзүнө алып туруп, менеджер катары жакшы деңгээлге жетишкен. Бул Сингапур. Американы алсак, ал жерде наоборот мамлекет эч кандай аралашпайт, бирок ал жерде деле компаниялар жакшы иштеп атат. Ошондуктан бул жалпылап айтылган сөз, а негизинен бардык нерсени кадрлар чечет. Канчалык ошол компанияларда топ менеджерлер алабыз, канчалык күчтүү фонддо болобу, же болбосо ошол компанияларды башкарган башка бир оператордагы компанияда канчалык деңгээлде кесипкөй адамдар келет. Мына ушул тараптан биз азыр өзүбүз айтып атабыз, биз фондду трансформацияга барышыбыз керек экен. Себеби сата турган мүлктү сатып бүттүк, эми калган мүлктү биз приватизация десе эле баарын сата бербей, ал мүлктөрдү, ал ишканаларды иштетүү жолуна
түшүү маселесин коюп атабыз. Иштетүү дегенде ошо баягы айткандай эле кадрларды кантип тандоо, кайсыл кадрларды алып келүү. Экинчи, ошол компанияларды өзү менен өзүн коюп коюш керекпи же болбосо дүйнөдөгү жакшы баягы жаңы технологияларды, жаңы тажрыйбаларды алып келишибиз керекпи? Үчүнчү багыт, бул компанияларда бирөөсү жакшы өнүгүп кетип атат, бирөөсү өнүкпөй атат, бирок ошого кандайдыр бир ресурстар керек. Ошол ресурстарды компанияга берүү механизмдерин киргизүү деп. Бунун баары азыркы күндө фонд административдик ведомствода биз бюджеттен акча алабыз, айлык маяна беребиз, а компаниялардан келген бүт кирешелерди дивиденд катары алып туруп бюджетке беребиз да, кайра механизмдерин таппай жатабыз да. Биз сунуштап аткан реформа бул фондду административдик ведомство эмес, муну управляющий башкаруу компаниясы рыноктук механизмдерге өткөрүү, корпоративдик башкаруу принциптерин киргизүү деген жолдор менен ошол маселелерди чечип компанияларды өнүктүрүү жолуна өтөлү дегенди сунуштап атабыз да. Фонд өзү элекиден ошо элеки акционердик коомдордо акционер катары 17 коомдордо мүчө катары катышып жүргөнү айтылып жүрөт да. Ошолор менен сиздердин мамилеңиздер кайсы деңгээлде, кандай иш алып барасыздар? Сиздердин мүмкүнчүлүк кайсы жерден башталып, кайсы жерден бүтөт? Рахмат сурооңузга. Мен бул жөнүндө айта кетсем, бул акционердик мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдор менен биз өтө тыгыз негизде иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы өзүбүздүн алып барып жаткан ишибиз бул баягы жылдык бюджеттин карап беребиз. Баягы бүгүнкү күндө кандай бир реформа, бир өзүнчө бир стратегия, өзүнүн жолун көргөзүп турган нерселердин баарын, ошонун баарын биз баягы өзүбүз бир контролдоо катарында. Анан ошол баягы сиз коюлуп аткан маселенин баары ошо баягы биз айтып кетпедикпи, KPI депчи. Ошо KPI'дин негизинде бул бүгүнкү күндө биз киргизген KPI ошол биздин функцияны аткара турган бир инструменттин бири деп айтсам жаңылышпайм да. Ошонун негизинде биз көрө турган көрсөткүчтөр баягы акционердик коомдордун кылып аткан иштеринин баарын жыйынтыгын бизге көрсөтө турган ушул инструмент негизинде, анан кийин биз кандайдыр бир ошол эле инструменттин негизинде бир чараларды көрүү, ошол эле жана айтып аткан топ менеджерлердин натыйжалуулугу, ошонун баягы жыйынтыгынын негизинде акционердик коомду кандайдыр бир жыйынтыкка келтирди же кандайдыр бир ылдый тенденцияга түшүп атат деген негизди биз ачык айкын көрө алабыз. Ошонун негизинде анан биз чара көргөнгө дагы аябай бир чоң мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот да. Мындан бир жыл мурдакы ошол массалык маалымат каражаттарына чыккан баягы мамлекеттик мүнөттөрдү башкаруу фондунун иши жөнүндөгү маалыматтарда ушул улуттук холдингдер жөнүндө мыйзамды кабыл алуунун зарылдыгы, ошол бул иште бир топ натыйжа берет эле деген бир ойлор айтылды эле да. Азыр ушул иш кайсы деңгээлде? Анда эмнени күтүп атасыздар? Ушул мыйзам эмнеси менен зарыл? Бул мыйзам долбоору, бул биздин баягы реформага төп келе турган мыйзам долбоору катары биз өкмөт тарабынан аны баягы инициировать этип азыр макулдашуулар жүрүп жатат. Кандай натыйжага алып келет? Компанияларды башкарууда биз айтып койдук, кандай проблемалар бар. Бул проблемалар баягы мониторингдин анча жакшы эместиги, жакшы кадрларды тарта албайбыз. Ошол проблема. Акционер фонд бүгүнкү күндө көзөмөл орган катары дагы, жеке менчик ээси катары дагы эки функцияны бирге аткарып келип аткан. Бул мындай суроолорду чыгарып жатат да, жаратып жатат. Ошол убакта биз айтып атабыз, бул проблемалардын баардыгын чечүүнүн бирден бир жакшы жолу ар бир компанияга корпоративдик башкаруунун принциптерин киргизүү деп. Корпоративдик башкаруу принциптерин киргизгенде бул маселелер чечилет, бирок ошонун башында биз айтып аткан мыйзам долбоору туруш керек. Улуттук холдингдер жөнүндө. Эмнеге улуттук холдингдер жөнүндө? Эң негизгиси, улуттук холдингде бир нече жакшы бир механизмдер пайда болот. Бул
реинвестиция деп коебуз. Улуттук холдинг көзөмөл орган катары эмес, менчиктин ээси катары башкара баштайт. Кызыктар болот ошого. Бүт компаниялардын баягы ар бир отраслдагы компанияларды топтоп туруп, ар биринин проблемасын баягындай жекеден ар бирин өзүнчө карабай, бул комплекстүү карап туруп, биринен түшкөн кирешесин экинчиге инвестиция кылып, эки бир ишкананын бир тармакта алып кетип аткан ишкананын иштерин бири-бирине мындай төпкелиштирип, ушундай иштерди алып барат. Экинчиден, улуттук холдинг дегенде биз айтып атпайбызбы, баягы дүйнөлүк тажрыйбаны кабыл алайлы депчи. Дүйнөлүк тажрыйбады алсак, дүйнөлүк рынокто алганда биздин компаниялар өтө эле кичинекей, өтө эле аз. Дүйнөлүк рынок капиталы деп коебуз, ошол капиталдан бизге бир да акча тарта албайбыз. Эгерде холдингти түзүп, холдинг ошол корпоративдик башкаруунун принциптерин киргизсе, кадрдык маселелерин чечсе, менчик ээси катары ишти алып бара баштаса, анда биздин активтерди кайра баалоо менен бул чоң компания болот дагы, бул дүйнөлүк рынок капиталына чыкканга бизге мүмкүнчүлүк берет. Ал жерден баягы биз айтып аткан инвестицияны тартсак болот, баягы акцияларыбызды чыгарсак болот. Ушун менен компанияларды өнүктүрүүгө алып барабыз деген ойдобуз да. Бул улуттук холдинг деген дүйнөлүк практикада эң жакшы өнүккөн мамлекеттердин көбүндө эле бар. Мисалы өзүбүздүн коңшу Казакстанда самрук казына деп түзүлгөн, билесиздер, аябай чоң капитал менен иштеп жатат. Малайзия, Сингапур, Норвегияда мисалы улуттук холдингдин азыркы күндөгү активтери $1 триллион жетип, бул дүйнөдөгү эң чоң холдинг катары өзүн көрсөтө алат. Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Дүйнөлүк практикада бардык компаниялардын баасын билиш керек. Биздин компаниялар канча турат? Дүйнөлүк рынокто канча турат, өзүбүздө канча турат деп. Анан ушул жерде бир жакшы нерсе бар экен. Эгерде компания бүт корпоративдик башкаруу системаларын киргизсе, бул ошонун баасын бир 20%-дан 30%-га чейин көбөйтөт экен. Бул жерлерин карап атабыз. Улуттук холдинг бир тармактуу компанияларды бириктирген болсо, бул дүйнөлүк рынокто чоң, стабилдүү, активтери көп компания катары баягы партнерлорду издеп, ошолор менен инвестиция тартканга чоң жол ачат деп ойлойбуз да. Ошондо кандай жанагы корпоративдик башкаруу дегендин өзү мамлекеттик мүлктү башкаруунун улуттук операторунун да милдетин аткарып калабы же бул түшүнүк такыр башкабы? Ошол эле болот. Улуттук оператор деп биз азыр сунуштап жатабыз. Улуттук оператор дегенде биздин мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун административдик ведомствону трансформация кылуу деп зарыл деп эсептейбиз. Трансформация кылганда алгачкы этапта ар түрдүү ойлор айтылып атат. Кээ бир ойлор 3 же 4 бир холдингтерди түзсөк, баягы ар тармакта депчи, экономиканын ар тармагында. Биз азыр айтып атабыз, биринчиден биз ошо башкаруу операторун түзүп алайлы. Башкаруу оператору стратегиялык жолдорун карап чыксын. Ар бир компаниянын максаттуулугун, ар бир компаниянын стратегиясын изилдеп чыксын дагы. Ошонун негизинде анан кийин кандай бир холдингтерди түзгөнгө барайлы деген ойду айтып атабыз да. Бул сиз айткан оператор, эгерде мыйзам кабыл алынып калса, башында ошол бир оператор как холдинг катары иштейт. Жана жогоруда сиздин коллегаңыз айткандай, мисалы мамлекет өзү начар менеджер, ошон үчүн мамлекет ошол жанагы өндүрүштүн же болбосо бардык иштердин өнүгүшүнө шарт түшүп эле башкарууну жеке колдорго берген мүмкүн натыйжалуу деп айтып жүрөт. Дагы бирлер айтып атат, ошондой мамлекеттик ишканалардын баягы көздөгөн натыйжаны бербей келишинде ошол жанагы директорлор кеңешинин курамынын маани берип түзүлбөгөнүнөн, алардын кесипкөй эместигинен, тааныш жакындарын алып келип отургузуп койгондон деп айтып атат да. Ушуга сиздин пикириңиз кандай? Дагы анан кийин ушул жаатта эмне кылыш керек?
Рахмат сурооңузга. Бул жөнүндө мен айта кетсем, жанакы мамлекет өзү баягы начар башкаруу дегенден мен алысмын да. Анын баарынын негизинде баягы биздин баягы ушул эле баягы улуттук компанияны түзүп аткан эң негизгиси ушунун себеби ушу деп айтсам болот да. Жана бүгүнкү күндө биз кандай башкарып эмне кылып атканыбыздын негизи бул баягы мамлекеттин өзүнүн мыйзамдарынын негизинде ошол эле өзүнүн жеке чарбалык коомдорго, ошол эле баягы мамлекеттик ишканаларга абдан чоң тоскоолдуктарды берет. Бүгүнкү күндө бизге баарыбызга белгилүү, бүгүнкү күндө бизде рыночный механизм деп коебуз. Ошол рыночный механизмга өтүүнүн жолдору менен ушул баягы биздин улуттук компанияны түзүп туруп, ошонун негизинде иштейли деген биздин бир сунуштарыбыздын негизи бир ушу болчу. Да бир айта кетсем, ошол эле мисалы баягы рыночный механизм деп атпайсызбы? Ошо рыночный механизмге бүгүнкү күндө жанакы мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө ошол законубузда дагы ушул жерден бир аз баягы биз артка калтыра турган бир эмелер, жагдайларыбыз бар. Ошонун баарынын бир чогуу баягы кандайдыр бир натыйжалуу бир иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Сиздин кошумчаңыз жокпу? Мен да кошумчалап коем. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, мамлекет канчалык түрдө менеджер дегенди башында айтып кеттим. Бул жалпыланган бир баа берүү. Негизинен канчалык деңгээлде башкаруу системасы, башкаруу принциптери туура же туура эмес экендиги бул ар бир элементинен келип чыгат. Ошолордун бири гана бул баягы директорлор кеңеши деп айтып коебуз да. Бүгүнкү күндө директорлор кеңешин дагы конкурс аркылуу, тест аркылуу бир алып, ошону дайындап жатабыз. Бирок сиз чындыгын айтып атабыз, бул биздин гана эмес, элдин, инвесторлордун ишенимине алып келбей жатат. Ошондуктан улуттук операторду түзгөн учурда мамлекет мүлктүн ээси катары кала берет. Мамлекет мүлктүн ээси катары кала берет. Негизгиси биз башкарууну тандап алууну, менеджерлерди, башкаруунун принциптерин рыноктук, корпоративдик негизге киргизе турган болсок, анда ошол директорлор кеңеши да бүгүнкүдөй болуп, сиз айткан баягы сапаттар менен келбей, конкурс аркылуу, өзүнүн тажрыйбасы аркылуу келишет деген үмүттөбүз да. Бул ошол нерсеге жол ачып берет. Азыр баардыгы баягы инструкциялар менен, баягы мамлекеттик башкаруу дегенде процедуралар көп болот да, бюрократический процедуралар болот. Ошол процедуралардан бошотуп, улуттук операторду, компаниялардын менеджментин саясаттан алысташтырып туруп, жеке баягы чыныгы кесипкөйлөрдү алып келүү деген бир багыт бул. Сиздердин иштеги акыркы учурдагы жаңылыктардын бири жанагы электрондук соода аянтчасын түзүү болуп калды. Биз ушул студияда ушул жаңылык жөнүндө да бир кеңири сөз кылганда айтылды эле. Ошондо 18-жылдын сентябрь айынан баштап жанагы ижарага өтүнүштөр, заявка буйрутмалар электрондук түрдө гана кабыл алынып, жазуу жүзүндө буйрутмалар кабыл алынбай калды деп. Ушул биз айтып аткан жаңылыкты да бир чечмелеп айтып, эмнеси менен ыңгайлуу, кандай натыйжаларды берип атат, биринчи кадам эмнелерди көрсөтүп атат. Ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Туура айтасыз, биздин мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунда электрондук соода аянтчасын киргиздик былтыркы жылдын акыркы айларында. Бул аянтча боюнча айтаардын алдында мен айтып коет элем, азыркы күндө бүт эле мамлекеттик орган болобу, мамлекеттик компания болобу, анын ишмердүүлүгү бир нече индикатор менен бааланып калды да. Бул биринчиден бул ачык айкындуулук. Канчалык деңгээлде ошол органдын ичинде жүрүп жаткан иш-аракеттер, процедуралар жарандык коомго ачык айкын берилип турат, билинип турат. Экинчиси, канчалык деңгээлде ошол берилген мамлекеттик орган аркылуу берилип аткан кандайдыр бир кызмат көрсөтүүлөрбү, кандайдыр бир иш-чаралар
жеңил жана баягы аябай тез арада берилип атат деген эки чоң индикатор болгон үчүн биздин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду дагы ушул эки тарапты негизги багыттардын бир катары эсептеп туруп, биринчиден бүт кылынып жаткан жумуштар, кылынып жаткан иш-чаралар жарандык коомго ачык айкын көрүнүп турсун деген иш багыт алдык. Бул жерде айтып кое турган электрондук соода аянтчасынан башка, мисалы, азыр биз жаңы бүт компаниялардын өзүнүн көрсөткүчтөрү, кимдер башкарып жатат, канча жыл болду, кандай активдери бар, канчалык пайда алып келет, эмне дегенди өзүбүздүн сайтыбызда маалымат порталын түзүп атабыз да, ошол жерге бардыгын жайгаштырабыз. Бул ачыктык боюнча. Электрондук соода аянтчасы боюнча негизги биз көздөгөн багыт ушул эки болчу. Ачык айкындуулукка чыгаруу ижара мамилелерин, экинчиси ошол мурда мисалы кагазга бир нече көптөгөн справкаларды, көптөгөн кагаздарды топтоп, анан ал жаран келип мүлк фондуна барып тапшырып, ал жерде ар түрдүү кызматкерлер бар. Бириси кабыл алып, бириси кабыл албай, же болбосо 1-2 күн кеч калып калат деген маселелер болгондо, ушул нерселерди жок кылуу максатында бардыгын электрондук заявкага өткөзүп, 2018-жылдын сентябрынан баштап, октябрь айынан баштап упрощенный бүт жеңилдиктерди берип туруп, электрондук баягы заявкаларды кабыл ала баштадык. Ижара мамилелерине болгон баягы конкурстарды, аукциондорду электрондук түрдө өткөрө баштадык. Бул эмнеге алып келди? Биз буну быйыл 2018-жылы баштаганда эле ушул электрондук түргө өткөнүбүз жок. Бундан мурун биз тест түрлөрүн жүргүзгөнбүз. Тест абалында негизинен баягы аукциондор кандай өтөт, эмне пайда алып келет. Мурда мисалы элде анча-мынча сөздө эле айтылат, жеңичинен беришет булар ижара мамилелерине келгенде депчи. Ушул нерселерди жок кылуу үчүн 2017-жылдан баштап эле биз аукционго өткөнбүз. 2018-жылы уже электрондук тартипке өттүк. Азыркы күндө, мына акыркы 2 айда биз көрүп атабыз, электрондук соода аянтчасы өзүнүн натыйжасын берип атат. Анча-мынча баягы түшүнбөстүктөр бар. Эми баягы жаңы нерсе жаңыдай болот да, кээ бир адамдар түшүнбөй кыйналып аткандыр, бирок уже элдин баары көнүп калды дагы. Натыйжасы эч кандай бир фондко бул сен булундай берип бердиң, тиңдей берип бердиң деген уже немелер азаят. Экинчиси, ошол ижара мамилесинен түшкөн мурда жылына 40, 50, 60 миллион түшүп аткан болсо, ана былтыркы жылдын эсебинен 167 миллион түштү. Бул 1,5-2 эсеге чейин биз аренда ижара мамилелеринен түшкөн акчаны көбөйтүп атабыз. Биз ойлойбуз, бул биринчи этап. Азыркы күндө жылына 3,5 миң, 4 миң ижарага коюлуучу мүлктөр боло турган болсо, биз ошонун бардыгын электрондук соода аянтчасына өткөзүп алгандан кийин биздин пландарда менчиктештирүү программасындагы баягы соода сатыкка коюла турган объектлерди дагы ушул электрондук соода аянтчасы аркылуу ачык айкын өткөзсөк деген пландаштырып турабыз. Бул экинчи этабы болот. Жана мамлекеттик ишканалар. Мындай бир мисалды мен акыркы эмелерден окуп калдым. Мисалы 110 ишкананын кирешеси ошол эле учурда 55 жеке менчик ишканалардын мамлекетке тийгизген ва киргизген кирешеси. Экөөнүн эффективдүүлүгү аспан менен жердей. Мисалы бир 3 ишкана жана 110 ишкананын мамлекет салык түрүндө башка түрдө киргизген салымы бирдей экендиги жөнүндө бир маалыматты окуп калдым да. Бул эмнеликтен деп ойлойсуз? Же мүмкүн бул мен айтат элем, мындай салыштыруу өтө кыйын. Ал ишканаларды салыштыруу үчүн ошол ишкананын тармактык багыттарын караш керек. Бир тармакта иштеп атабы, канчалык активдер менен иштеп атат деп. Мисалы ошол эле нерсени мен азыр жокко чыгарганга бир мисал келтире алам. Телекоммуникация сектору бар бизде. Ошол жерде бизде Альфа Телеком деген 100% акционердик коом бар. Ошол эле убакта ал жерде жеке менчик компаниялар бар дагы 1-2.
Бирок ошолордун арасында эң көп салыктан дагы берген, эң көп прибыль дагы алып келген бул мамлекеттик Альфа Телеком ишканасы. Талашсыз. Ал талашсыз. Ошондуктан мен ойлойм бул салыштырма келгенде баягы ар биринин өзүн караш керек. Анан жалпысынан айтканда мамлекеттик ишканалар боюнча сөз болуп кетти. Бизде 106 мамлекеттик ишкана бар. 106 мамлекеттик ишкананын эгерде ичин кирип уставдык баягы милдеттерин карай турган болсок, кээ бир мамлекеттик ишканалар чындыгында баягы коммерциялык багытта алып иштешет. Кээ бир мамлекеттик ишканалар аябай көп өзүнө мындай министрликтердин функцияларын, жардамчы функцияларын аткаруу болуп эсептелип, алар жеке, то есть таза пайда алып келбейт. Кээ бир ишканалар болсо таза пайда алып келет, бирок баягы өзү канча тапса, ошончону коротуп туруп эле, кайра баягы ноль менен чыгып эле өзү менен өзү жүргөн ишканалар бар да. Сиз туура айтасыз. Мамлекет ишканаларынын бардыгын биз 2 жыл, 3 жылдан бери инвентаризация жүргүзүп келе жатабыз. Канчалык деңгээлде ошол ишканалар өзүнүн уставдык задачасын туура аткарып атат, канчалык максаттуу ошол ишкананы мамлекетте калтырыш, же болбосо ишкананы жеке менчикке өткөрүп беришибиз керекпи, же болбосо ал ишкана эгерде мамлекетке керек, ушул секторду өнүктүрүү үчүн керек десек, анда ал ишкананы акционерлештирүү кылып, корпоративдик принциптерин киргизип, акционердик коомго айлантабызбы деген чоң инвентаризация жумуштары жүрүп келип атат. Бул дагы баягы биздин негизги багыт трансформация деп атпайбызбы? Фондду негизинен компанияларды башкаруу оператору, холдингин түзүү ишинин бир бөлүгү деп эсептесек болот. Себеби ушул компаниялардын, мамлекеттик ишканалардын баардыгын анализдеп бүткөндөн кийин, анын мисалы 20 же 30 акционердик коом катары холдингке барыш керек. 30-40 ишкана болобу, эгерде өзүнүн уставдык задачасына туура келбесе, ал мамлекеттик мекеме катары кайрадан уюштурулуп чыгыш керек. Ал эми бир 30-40 мамлекеттик ишкана бар, баягы өзүн өзү актабай эле жакшы иштеп аткан, аларды анда жоюш керек деген эле бир. Азыр режиссердук пультка түшкөн суроону мага айтып атышат. Азыр ушул көп мамлекеттик мекеме ишканаларда эскилиги жеткен, иштен капкачан чыккан жылы эски техникалык жабдуулар, ошол эле автоунаалар турат. Ошолорду баштан сакыт кылып, өлүү жүк кылып алып жүрө бербей, ошо мекемелердин кийин жаңы ошондой жабдууларды, анткени баягы ченелүү эле балансында ченелүү эле техникалууга мүмкүнчүлүк берилет да. Ошонун бир жеңилдетилген механизмдерин иштеп чыгып, ушуну бир жөнгө салса, ошол мамлекеттик мекеме ишканаларды иштеп кетишинин, ийгиликтүү иштеп кетишине жакшы шарт болот беле деген нерсени айтып атышат да. Бул да туура маселе. Буга чейин деле анын жол жобосу бар болчу. Канчалык деңгээлде ошол жабдыктарбы, автоунаабы, башка неме эскилигине жетип туруп, ошону жокко чыгарып, списывать этип, башка жабдык менен толтуруш керекпи деген маселелер. Негизинен бул маселелер мурда деле жол жобосу бар эле. Андан тышкары бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзамда дагы ал белгиленген. Бухгалтердик эсеп жүргүзүү методдорунда дагы бул жол жоболору көрсөтүлгөн да. Мен ойлойм, бул жерде көйгөй эмнеден болуп жатат? Көйгөй бул министрликтердин бири-бири менен болгон баягы взаимоотношениясы начардыгынан болуп калган. Биринчи мезгил. Экинчиден бул ар бир мекеменин жетекчисинин ошол нерсени жоопкерчиликтүү түрдө колуна алып, эсеп кысапты таза жүргүзүп туруп, жол жобосу менен аткарбагандыгы. Азыркы күндө биз мына 2016 жылда баштадык, 2017-18 жылдары бүтүп атабыз. Жалпы мамлекеттик мүлктөрдүн бирдиктүү реестрин түздүк. Буну автоматташтырдык. Эми ошол жерде ар бир мамлекеттик мүлктө, ошол жерде мебель болобу, автоунаа болобу, бардыгынын мүлкү өзүнө номер коюлуп, өзүнүн реестри берилип, ошол жерде чыгат. Ал жерден кайсыл жылы алынган, канчалык деңгээлде техникалык абалы бүгүнкү күнгө туура келет, туура келбейт деген бардык критерийлерди чыгарып туруп, мындан ары
ошол критерийлердин негизинде бул жол жоболорун иштеп чыгып кайрадан карасак болот. Чоң рахмат. Келип өзүңүздөрдүн ишиңиздер жөнүндө андагы бир жакшы башталыштар, айрым бир сиздерди ойлонтуп аткан маселелер жагдайында келип келе көрүүчүлөр менен тең бөлүшүп кетип атканыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Мамлекеттик үчүн маанилүү болгон мүлктү башкарууда ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү маек мамлекеттик мүлктү башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуунун ар кайсы жагдайлары жөнүндө сөз болду. Кайра ушундай бир маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бак кубатчылык тилейбиз.